Мына ант уйкуда 4 ата отурат деп атабыз, Манас ата, Түбөн ата, Сактан ата, Ууз ата. Мына Манас атаны жомок деп айтып атышат, жарымы төгүн, жарымы чын дейт. Ушул Манас ата жөнүндө айтып бериңчи. Manас атаны айтыш үчүн адам атадан башташ керек. Анткени Манас ата, Кудай сөзү улуу Манас ата китебинде Манас ата өзү жөнүндө айтып атат. Мен ааламга 7 дөлү, жерге 7 жолу келгенмин. Эң алгачы Лемира, бул периште бул Доорунда. жаралганда ошолордун арасында келгенмин. Андан кийин атланттардын арасында келгенмин. Цивилизациясында. Нух пайгамбардын убагында келгенмин. Акыркы адамзатка менин күчүм, менин рухум, менин күчүм, менин рухум, өңүм түсүм башка болуп, ар кандай улуттарга пайгамбар болуп түшкөн деп айтып атат. Айтып атат, өзү жөнүндө өзү айтып атат. Биз бушуну кабыл албай атпайбызбы? Кабыл албай атпайбызбы? Эгер биз буну кабыл албасак, дин аралык ынтымак биримдик, мамлекеттер аралык биримдик ынтымак келбейт. Акчанын күчү менен, экономиканын күчү менен биз ынтымак кыла албайбыз. Кайра ушунчалык экономик көп болуп, эл байып кетсе, ушул элди басып алышыбыз керек. Ушул байлыгын тартып алышыбыз керек деп, кошуна мамлекеттер бизге ар кандай нерселерди көрсөтүшү мүмкүн. Ошон үчүн качан гана адамдар рухий аң сезимге жеткенде, адамдар рухий аң сезимге өсүп жетилгенде, мынабу алтын жөн эле сары металлга айланып калат. Азыр алтын үчүн 1 кило же 1 тонна алтын үчүн адамдар бири-бири өлтүрүп коет. Анткени аң сезим караңгы, жүрөктөгү жан дүйнө, жүрөктүн толтосунда Кудайдын руху ачык элек. Ачык элек, аны диндердин илими ачып бере албайт. Ар дин эле өзүнүн пайгамбары менен кетип, ар дин өзүнүн пайгамбарынын үммөтү болуп атат. Алар бириге албайт. Мамлекеттин конституциялары дагы өздөрүнүн саясаты, экономикасы менен кетип атат. Ооба. Бирок буну бир гана рухий түшүнүк, адамзаттын рухий түшүнүк туу чокусу бийиктик бир гана Манас. Манас анткени адам ата о эледен бери бизге чейин бул айтылып келет. Айтылып кетет. Айт деген сөздүн маанисин бул гавари скажи деген маанини түшүндүрбөйт. Ай, дилдеги жараткандын, Теңирдин, Алланын же Кудайдын жүрөгүбүздөгү дилдеги жарыгы. Орусча Дух Святой. Ислам дини боюнча мечиттин башында турган ай. Көрдүңбү? Ошону эт, жарат, аткар, ошону айт. Ай дейт, эт дейт, айт дейт. Дилдеги Манас айтылат. Дилде айтылат. Урук жазылбайт, жазууга мүмкүн эмес. Урук түз байланышта турган, дилдеги жараткан өзү менен болгон байланыш. Ал эми пайгамбарлардын рухсу. Пайгамбарлар өздөрү да ошол Куран, Библия, башка бүтүндөй пайгамбарлардын тарыхына бирөө дагы өзү жазган эмес. Алардын көзү өтүп кеткенден 50 жыл, 300 жылдан кийин жазылган. Көрдүңбү? Айтылган да. Диндерде кагаздын бетине тамгалар менен жазылат. Аны жаттап алып адамзатка окутулат. Теңирчиликте, дилде, ал тирүү урукта түз байланышта турасың. Ушуну адамзат таанып айтат. Анан илим менен билимдин айырмасын билбей айтат. Азыр ошол жүздөгөн, миңдеген томдук китептерди окуп алып элем, мен илимге жеттим дейт. Ал тамга көзүңдө турат, ал билим. Сен билимдин деңгээлинде гана илимге жетип атасың. Ааламдык илимге сен жеткениң жок. Ааламдык илимге ошол Мухаммед пайгамбар, Муса пайгамбар, Иса пайгамбар, Дөөт пайгамбар, Сулайман пайгамбарлар жеткен. Ааламдык илимде ушулар түз байланышта болгон. Бирок алар өздөрү жазган эмес. Кийинки калып кеткенде аркасында 50 жыл, 100 маселен мен окуган маалымат боюнча 50 жыл өткөндөн кийин Мухаммед пайгамбар жолко келген аянда Куран кылып жазган. Исага түшкөн аяндар 300 жылдан кийин жазып атпайбы? Ушундай болуп атпайбы? Ошондон алышуулар келип атат. Жана ислам дүйнөсүнө барып илимий конференциялар, көп конференцияларга катыштым. Барсаң мындай күнөө коюшат. Исламчылар Куранга кошуп жазып алган. Арабтардын
ideyasın dep aytат. Oşol ebekde musulmançılıkta, İslamçılıkta Hristiyanlar Bibliyaga Evreylerden ideyasını koşup yazıp koygun deydi. Ökönlük de getir. Antkeni ököten adamlar anın qaysı doğruda, qaysı bir kılımda. Mesela bizge gelgen malumatlarda 9-njy kılımga çeyin bugünkü bir Arap'ın Kur'an degen Kırgız Kıpçak dilindegile Kur'an bolgon eken da. 9-njy kılımga çeyin. Bibliya 4-njy kılımga çeyin Kırgız Kıpçak dilindele kitap eken. Antkeni Kur'an'dagy Kırgız tüdel özüni aytat. Bibliýanyň da özüni aytat Kırgız. Bibliya degen söz aktar olsa senin Kıpçaklar, İçkili Kırgızlar bil degendi bir de aytken. Oşondoy bil. Ekinci bil. Gördün mü? Anan üçüncüsü il oşoga. Kimge? Ege. Bil, e. Bil, ege. Bil, il, ege. Bil, il, ege. Bibliya degen söz çıkıyordu. Bilin tilde de çıkıyordu. Oşondoy Kur'an burada aytıp ettin. Kurasın. Kimge? Anga kurasın. Anga kantip kurasın sen? Jattap kurasın. Jo dilin menen kurulasın. Jattalgan, Kuday tanımagan, Kuday yok degen elge kağaga yazıp verip jattatıp, anan oşolar jattap alıp, anan dil menen ilingen Kudayda bar bol turgan el salt menen jaşayt. Dili menen Kudayda, uruhu menen Kuday menen baylaşan salt menen jaşayt. Alemi dilinde Kuday yok elder. Yazıp alıp, paygambarlardan dini kılıp alıp, jattap alıp, oşolar kılıp. Ökönün töngele talim tarbiyalık, adamzatlık, akıl estik maniden alıp karaganda, oşol yaratkan Teňir Allah Kudaylık dengelge adamzatlı tübölük ömürgü alıp kutkarıp çıguu. Biroq bir de paygambar kutkara albayt. Paygambarlar agartuuçular. Yaratkan kökte oşo Kudaýdyn bar ekeni taanyjyçylar. Anan oşolar jönünde tarbiya talim berүүçüler. Adamlarını can dünyasını agartıp talanalçılar. Kutkar albayt. Kutkarışı canının manas. Antkeni manas adam can dünyasının eýesi bolup atat. Çeksiz. Eýesi bolup atat. Adem İsa paygambardan okusu, Muhammed paygambardan okusu, Dawud paygambardan okusu, Süleyman paygambardan okusu, Musa paygambardan okuları, Krishna Buddalar ağır can dünyanın azığın, oşo can dünyanın vitaminin berip atat. Biroq anın eýesi manas bolup turat. Mınavu uşul sırdı biz adamzatga jetkirişimiz gerek. Bol bolsa biz yer enede kıyıralat, çok bolat. Akır zaman